Баткен облысында жалпы шайлоочулардын саны 297.262 түзөт. 8 январ күнү 883 жаран шайлоо учаскасына сырткары добуш берүү үчүн арыз ташташкан. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар 9 январ күнү көчмө урналардын жардамы менен добуштарын бере алышат. Мүмкүнчүлүгү чектелгендер арыз жазып бүттү. Ошолордун жалпы саны Баткен облусунда 883 адам арыз жазып көчмө урнага арыз жазышкан. Добушуну bir күн калганда 9 январ күнү саат 8-де эртең менен кечки саат 8ге чейин добуш берет. Добуш берүү учурунда санитардык талаптардын сакталышы башкы планда. Андыктан облуста орун алган 217 шайлоо учаскасында 500 мед кызматкерлери тартылып, керектүү шаймандар менен камсыз болгон. Ар бир шайлоо учаскасына 2ден медициналык кызматкер коюлат. Алар шайлоо учасканын кире беришинде тепловизорлор берилген шайлоо учаскаларына. Ошону менен температураларын өлчөтүп кирет. Эгерде бир шайлоочунун температурасы 40-38 көрсөтсө, ал шайлоочу кирбей калбаш керек, бирок суранабыз алардан. Эл аз болгону келип, добушуңуздар берип кетиңиздер деп, бирок дейбиз. Бирок ошол шайлоочу шайлоого кириш керек. Шайлоо өнөктүгү жүрүп жаткан учурда коомдо башаламандыктарга жол бербөө, мыйзам бузуулардын алдын алуу аракетинде 900 күч органы тартылган. Аны менен катар 550 кошун түзүлүп, күч органдары менен чогуу иш алып барышат. Укук бузуулардын алдын алуу максатында Баткен облусунун аймагында 900га жакын милиция кызматкерлери тартылган. Мындан сырткары ар бир шайлоо учаскаларында 2ден милиция кызматкерлери ыктыярдуу элдик кошундар менен бирге иш алып барышат. Бул жылы Баткен облусунда электр тармагында авариялык абал себеп болуп, күн алыс жарык өчүрүлүп турду. Бирок шайлоо күнү үзгүлтүккө учурабайт деп ишендирилүүдө. Ал үчүн 250 кызматкер жооптуу. Сапаттуу үзгүлтүсүз электр менен камсыздайбыз деп, жалпы облус боюнча 250ден ашык ошол тийиштүү электр куроочуларды бөлүп графикке киргизип, ал жерде мөөнөттө турабыз буюрса. Генераторлор орнотулуп, жайында текшерилип, алдагы биз тараптан авариялык өчүүлөр болгон учурда гана иштетүүгө даяр болуп турат. Облустагы бир шайлоо учаскасында электр жарыгы жетишсиз. Ал облус борборунан 80 чакырым алыстыкта жайгашкан Зардалы айылы. Аталган айылда 50 шайлоочу бар. Алар кошумча генераторлордун жардамында шайлоого катыша алышат. Ажамал Мырза Долат кызы Манас Исмаилов, 7 канал, Баткен.